Анан дагы бир чоң автобазаны кайтардык. Ничего, байларды дагы эмесине салабыз. Бир нече адам байыбаш керек, элдин баары байыш керек деп, баарыбыз чогулуп байышыбыз керек, туурабы? Мурдагы башаламан заманда көптөгөн ишканаларды, элдин байлыгын, мамлекеттин байлыгын арзан акчага сатып алышып, же болбосо бир эптеп-септеп баягы коррупциялык жолдор менен приватизация кылып алышып, анан кийин байып эле бай болуп жүрүшпөйбү? Көптөгөн ошолордун баарын тартипке салышыбыз керек да азырчы. Ал элдин байлыгы. Мына силердин ушул турган ак көз, кара көз элдин байлыгы. Аны болсо 1 адам, 5 адам, 10 адам, 100 миң деген миллиондогон адамдардын байлыгын басып алып жүрүшөт. Алардын баарын кайтарышыбыз керек. Например, Жалал Абадта азыр 3 чоң базаны кайтардык. Бир автобазаны кайтардык. Ал жерге 4 гектар экен, 2 мектеп сала турган болуп атабыз. Анан кийин бир чоң дагы бир базаны кайтардык. Ал жерге болсо ошол гикке үй салып бере турган болуп атабыз. Анан дагы бир чоң автобазаны кайтардык. Ошол Тумановдордон грузовой автобазаны. Ал жерге дагы ошол шаарга кайтарып бердик. То есть булардын баарын ээлеп алышкан да, ээлеп алып жүрүшөт. 30 жылдан бери бай болушат. Ничего, байларды дагы эмесине салабыз. Баягы мыйзам чегине тизмесине салабыз. Ошо. Бир нече адам байыбаш керек, элдин баары байыш керек деп, баарыбыз чогулуп байышыбыз керек, туурабы? Туура.